Алматынын Ала Тоо районундагы 16 кабаттуу үйдөн чыккан өрттөн бир аял каза болуп, 43 киши жаракат алды. Бул тууралуу жергиликтүү акимчиликтин коомдук саламаттык башкармалыгы Facebook баракчасына жазды. Башкармалыктын маалыматына караганда, аял алган жарааттарынан улам каза болду. 1-август күнү кечинде Саламаттыкты сактоо министрлиги 37 киши ооруканага жеткирилгенин, алардын арасында 26 бала жана 2 кош бойлуу келин бар экенин билдирген. Учурда 4 бала реанимацияда жатса, дагы 4-өө медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөнү кабарланууда. Бүгүнкү күндө медициналык жайларга жеткирилген 12 чоң кишинин 5-өө ооруканага дарыланууга жаткырылса, калганы үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Алматынын Ак-Кент Кичи районунда жайгашкан 16 кабаттуу үйдө өрт 1-август күнү кечинде башталган. Жалын өрт өчүрүүчүлөр келгенден 1,5 саат өткөндөн кийин өчүрүлгөн. Куткаруучулар үйдүн 250-300 тургун эвакуацияланганын, анын ичинде 40 киши автотепкичтин жардамы менен куткарылганын билдиришти. Соц түйүндөрдөгү жарыяланган видеолордон тургундар ысыктан жана түтүндөн качып балкондорго чыгып алганын, үйдүн алдында турган адамдар төшөк, килем жайып, секирген жашоочуларды кармап калууга аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Азырынча өрттүн келип чыгуу себептери айтыла элек.